Кадырман көрүүчүлөр, биз эң сонун маанайда эфирибизди алда карай улантып жаткан учурубуз. Дал ушул мезгилде биздин куттуу студиябызга дагы бир экинчи коногубуз келип орун алып калган. Өртчү аткаруучу, өзгөчө мукам үндүү Ильяз Абижан бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен студиябызга кош келипсиз. Бирге болсун. Ошол башталышта эле сизге эркин микрофонду берели. Жалпы эл менен амандашып, саламдашып. Ассаламу алейкум, кутман таңыңыздар менен, жалпыңыздар, иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Анан дагы ошо Ильяз Абижан өзгөчө сиздин фамилияңыз чыкты. Бул дагы болсо ошол жанагы атактуулукту алып келиш үчүн, анан дагы Ильяз деген ырчылардын көп эле бар болгондуктан өзгөчөлүк киргизейин дегениңиз үчүн деп ошондой болуп калдыбы? Фамилияңыз жөнүндө деп болсо. Негизи мен чыгармачылыкка жаңы кадам баштаганда Москва жергесинде эмгектенчүмүн. Анан ошол жактан Ильяз Абижан уулу деп жаздырганда, уулу дегенде жок кылып салчу аларчы. Көпчүлүктөр бар жанагы кыргыздарды же башка немелерде уулу деген жок кылып салчу. Ошондон кийин Ильяз Абижан деп калып калган. Москва жергесинде чыгармачылыкта. Демек чыгармачылыгыңызды Москва жергесинде баштагансыз. Москва жергесинде баштагансыз. Ага чейин ал чыгармачылыкка ошол Москва жергесинде аралашыпсыз. Окуучу мезгилде эле дал ушул чыгармачылыкка аралашып, өз алдыңызча оон жаратам деп азыр айтып калдыңыз. Ошолор боюнча айтып кетсеңиз. 5 классымдан баштап ушул комузга катышып, ушул комузга кызып, чыгармачылыкка кызыган себеби негизи баягы ата журт тарап чыгармачылыкка жакын. Ошол тарап жанагы музыкалык аспаптардын бардык түрлөрүндө ойношот. Ошолор түрткү болгон негизинде. Демек, ошонун улам чыгармачылыкка аралашып калдык буюрса. Атаңыздын, ата тегиңиздин таасири аркылуу сиз да чыгармачылыкка аралашып улантып алдыңыз. Ошону улам аралашып. Анан Ильяз мырза айтып калдыңыз да, музыкалык аспаптардын көпчүлүгүндө эле кол ойнотот деп. Анан сиз дагы бизге куру кол келбестен бүгүн гитараны ала келиптирсиз. Дагы мындай гитарадан бөлөк канча аспапта кол ойнотосуз? Гитарадан бөлөк комузду ойнойбуз, Ямахада чертебиз, 3 аспапта ойнойбуз буюрса. Келиңиз ушул эрте таңды музыкалдуу баштаганга аракет жасайбыз дагы. Гитараны коштолсун да, чыгарма аткарып бериңиз. Анда өзүмдүн авторлук чыгармамды аткарып берейин. Москва жергесинде жазылган чыгармалар негизи. Кош эми деген чыгарманы аткарып берейин. Жамгыр үнү угулганда эсте берем күлкүңдү. Булут тосуп алганбы дейм биздин ошол сүйүүнү. Жамгыр үнү угулганда эсте берем күлкүңдү. Булут тосуп алганбы дейм биздин ошол сүйүүнү. Жаным кайдасың, сүйбөчүрүк башкасын. Жаңылдыбы бул сезимдер, жалгыз чегем азабын. Гүлүм кош эми, унутамын мен сени. Кайрылып бир келсең дагы, жанбай тотуп кечеми. Кош бол эми деген сөзүм жүрөгүмдөн кетпеди. Уnuttуңбу эң бактылуу кечтерди. Сүрөтүңдү колгоң алып, көздөрүңдү караймын. Унутамын, эстен кеткис жамалың. Жаным кайдасың, сүйбөчүрүк башкасын. Жаңылдыбы бул сезимдер, жалгыз чегем азабын. Гүлүм кош эми, унутамын мен сени. Кайрылып бир келсең дагы, жанбай тотуп кечеми. Кайрылып бир келсең дагы, жанбай тотуп кечеми. Азаматсыз мани дейли азыр өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз.
өзүм Москва жергесинде жүрүп өзүм жараткан чыгарма деп деги эле ыр-ырдаганда мисалы сөзүн обонун өзүңүз жаратасызбы же кандайдыр обончу акындар менен иштешесизби? 6-классымдан баштап ушул ыр жазууга киришкем негизи. 6-7 классымдан баштап Ноокат таңы деген газеталар болчу ал кезде. Азыр деле чыгат. Ошондо чыкканбыз жаш акын деп. Жаштыгымдан баштап өзүм ыр жазам, обон жаратып келем. Демек, ырларыңыздын сөзү обону өзүңүзгө таандык. Мына ушул Ноокат таңы деп айтып калдыңыз да, көрөрмандардын арасында суроо жаралса керек. Бул кайсыл жактын кулуну болду экен бул жигитти? Өзүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Мен Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Көкжар айыл округунун Борбаш деген бейиштин нуру төгүлгөн жерден болобуз. Анан ушу чыгармаңызды кайгылуу, сүйүүдөн азат тартып жүргөн чыгармаларыңызды көп жаратат окшойсуз. Анткени ушул көрүнүшүңүздөн дагы эмнегедир кайгылуу музыкаларга жакын инсанда көрүнүп турасыз да? Негизи жалпы акындар, ырчылар баягы сүйбөсө ыр жаратпайт дейт. Андыктан биз деле убагында сүйгөнбүз. Жетпей калганбыз дегенде ошондой убактар болгон. Негизи эле баягы кайгылуу ырлар жараткан себеби ушул элдин баягы сүйүүгө болгон эмесини көтөрөйүн деп, сүйүүгө болгон сезимдерди көтөрөйүн деген маанидарлар көбүнчө элдин эмесин көтөрөйүн деп. Элибиз айтат го, жигитке жетимишин ыраазы кылат. Сиз дал ушул ырчылыктан башка дагы кандай кесип менен алектенесиз? Же болбосо кесибиңиз учурда тамадачылык кылабыз. Элибиздин жакшылыктарын тең бөлүшүп дегендей. Тойлордо, маарекелерде тамадачылык кылабыз буюрса. Демек, маданият тармагында жасаган иш-аракетиңиз. Анан ошо чыгармачылыкка аралашып калганыңызга жалпысынан 2 жыл болду деп айттыңыз. Анын аралыгында канча чыгармаларды жараттыңыз? Репертуарыңызда канча ырлар толуктап, канча клиптерди жарата койдуңуз? Репертуарыбызда 5 ыры бар, 3 клипибиз бар. Анан башка бирөөлөргө жазып бергендер көп эле. Башка ырчыларга обон жаратып, ыр жаратып дегендей. Анан бирок ошол шаңдуу музыкаларга дагы басым жасап, балким сүйүү темасынан арылып, патриоттук сезимдерди ойготуучу, ата-эне жөнүндө башка тематиканы дагы тандап алып калышыңыз мүмкүнбү? Ата-эне жөнүндө чыгармаларыбыз бар. Буюрса ата-мекен жөнүндө ырдап чыгайлы деген пландарыбыз бар алдыда. Буюрса Ош Билим телевидениясына кетет буюрса клиптерибиз. Жана айтып калдыңыз да, башка сүйүү келбесе, баягы кайгылуу музыкаларды жаратып элге сүйүүнү түшүндүрөбүз депчи. Деги эле акындардын мындай айта турган сөзү бар да. Кайгылуу чыгарма жаратыш бир топ жеңилирээк, бирок элдин маанайын көтөрүп, жагымдуу маанайда бир чыгарма жаратуу бир аз татаалыраак болот дейт. Сиз ошого кошуласызбы? Ошого кошулабыз. Негизи кайгылуу музыкаларды эле көпчүлүк жарата албаса керек, себеби шаңдуу музыкаларга азыр көбүрөөк басым жасап калбадыбы? Кайгылуу музыкалар негизинен элдин жүрөгүнөн орун алат деп ойлойм мен негизи. Өзүмдүн жеке оюм боюнча. Анан ошо билимиңиз боюнча дагы музыкалык окуу жайды аяктасаңыз? Музыкалык окуу жайды аяктаган эмеспиз. Бул жөн гана ырдоо биздин хобби. Негизи Баткен мамлекеттик университетте экономист бухгалтерлык кесипти бүтүргөнбүз. Учурда кесип боюнча иштебейбиз. Ушул чыгармачылык жөнүндө, маданият жөнүндө. Бирок жана келечектин жаркын болушу үчүн өзүң кесип менен иштегенди жакшы айтат да. Кесипке дагы балким кесибиңиз боюнча да иштеп каларсыз. Алдыда күндөрдө буюрса пландар бар. Өзүбүз кесип боюнча мамлекетке өз салымыбызды кошобуз деген алда мындемелер бар. Буюрса. Келиңиз эми жалпы эле телекөрөрмандардын урматына жагымдуу, көңүл көтөрө турган шаңдуу музыкадан бир аткарып берсеңиз. Ошол репертуарыңыздын арасындагы эң эле бир шаңдуу деген музыка. Карындаш деген жакында эле жазылып, клиби тартылган ырды аткарып берейин аны сиздер үчүн. Карындаш. О карындаш мага тыгач караба, сен сүйбөсөң жалбырап деп самаба. Жалбарууну тагдыр насип кылбаптыр, бир жаңылык сенин сүйгөн балага. Жалбарууну тагдыр насип кылбаптыр, бир жаңылык сенин сүйгөн балага. Мен өзүмдүн тагдырыма
катарынан жалғызмын деп бирок андан жаңылам. Кыздар көп коп бирок менин айтарым өз сүйгөнүң артык экен барынан. Кыздар көп коп бирок менин айтарым өз сүйгөнүң артык экен барынан. Өз сүйгөнүң артык экен барынан. Ыраазычылык. Ошол чет жакта мигрант болуп эмгектенип жүргөнүңүздө чыгармачылыкка аралашып калыпсыз. Ал жакта сиздин чыгармаларыңызды кабыл алуу кандай болду? Негизи четте жүргөн мигранттар кыргыз элим жакшы кабыл алды. Мареке болсо, той болсо чакырып атты баары. Ошол жерде баягы өзүнүн кыргыздар тойлор болсо ошол жерде кызмат кылып атты кырдап чет жерлерде. Анан ошол Ильяс мырза айтсаңыз, негизи көпчүлүгү өзү береки оозуна сөз келип калса кыңгылдап жүрүп, жана ошол эле сөздөрдү, аз сөздөрдү, кичинекей музыкаларды топтоштуруп бир сонун чыгарма жараткысы келет да, бирок чыгара албай калган учурда ошол ырчы акындарга, анан дагы улончуларга кайрылат да. Сизге да ошондой сунуштар болуп, анан ошол канааттандырарлык деңгээлде аларга чыгарма жаратып бере алдыңызбы? Азыркы жаш ырчылар, мен деле жаш ырчымын, бирок ошол эми чыгып келаткан ырчылар көп кайрылат. Убан жаратып бериң, ушундай сөз жазып бериң дегендей. Ошолорго колдон келишинче жазып, канааттандыралуу деңгээлде деп айта албайм, бирок бир кандай бир даражада жардам берет деп ойлойм. Жана ырлардын текстин өзүңүз эмес башка бир улуу акындардын өзгөчө бир мыкты жаралган ыр саптарына оон жаратып аткарып чыгуу планыңызда барбы? Же сөзүн өзүңүз эле жазып? Жок, ал буюрса алдыңкы күндөрдө пландар бар. Негизи өзүң жараткан чыгармалардын баары эле эл кандай кабыл алат аны билбейсиң. Ошол чоң акындардын ырларга убон салайын деген Кудай буюрса ойлорубузда бар, пландар бар. Мына ушул 2 жылдык тажрыйбаңыз, 2 жылда чыгармачылыкка аралашып калган убакыттын арасында жеке концерт, балким чакан концерт уюштуруп көрөрмандарыңызга тартууладыңызбы? Буюрса жаңы жылдын босогоз астында жеке концерт, шоу кесүү концертибизди берейин деп атабыз өзүнүн айылга. Буюрса алда пландар бар. Чоң ырчыларды алып келип, элге таанылып калган ырчыларды алып келип, жеке концертибиз берейин деген пландар бар. Демек, айылга барып, өзүңүздүн толбосун жеңизде алдыңкы күндөрдө. Биздин ушул конок менен маекке бөлүнгөн убактыбыз дагы соңуна жетип баратат. Сизге эркин микрофон берели. Ошол элге өзүңүздүн үндө калуу тилектериңизди айтып өтүңүз. Чоң рахмат сиздерге. Ушинтип чакырып, жаш таланттарды бул элге таанытканыңыздар үчүн. Негизи көпүрө болуп берет эмеспи баягы телевиденияларчы, радиолор жаш таланттарга. Андыктан сиздерге түз эфир каалайбыз. Жалпыңыздарга ишиңиздер ийгиликтүү өтсүн дейли. Кош болуңуздар. Сизге дагы ыраазычылык, чыгармачылык ийгилик. Жаңылануу болсо, жаңы клип жаратсаңыз, деги эле эмне жаңылык болсо биздин студиябызга түздөн түз келе бериңиз. Эшигибиз ачык, дайыма күтүп алууга, кабыл алууга даярбыз. Дагы бир жолу эскертесек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ырчы, аткаруучу жана ошондой эле обончу Ильяс Абижан бүгүн бизде конокто болду. Таң нуру программасы өз берүүсүн алга карай улантып бермекчи. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Буюрса саналуу мүнөттөрдөн кийин оюнубуз башталат.